Кыргыз-Өзбек университетинде окуган студенттердин арасында сергек жашоо мүнөзүн жайылтуу жана спорт түрлөрү боюнча курама командалардын катарын мыкты оюнчулар менен толуктоо максатында биринчи курстар арасында спартакиада өткөрүлдү. Салтка айланган спорттук бул иш-чаранын жыйынтыгы жемишин берип, шаардык, облустук, республикалык жана эл аралык спорттук мелдештерде Кыргыз-Өзбек университетинин спортчулары мыкты ийгиликтерге жетишкен учурлары көп. Себеби тандалып алынган спортчуларды Кыргыз-Өзбек университетинде эмгектенген спорт чеберлери, тажрыйбалуу устаттар машыктырышат. Бул спартакиада биринчи курстар арасында спортчулар тандоо максатында болуп өтөт. Себеби дегенде жылына бир жолу Бишкек шаарында болуп өтчү универсиадага команда кылыш керек. Ошол команданын составына биринчи курска келген студенттердин арасынан жакшы ойногон оюнчуларды же болбосо күчтүү спортсмендерди тандап алуу болуп эсептелет. Спартакиаданын ачылыш аземинде 18 октябрда Ош шаарында спорттун ММА түрү боюнча өткөрүлгөн мелдеште биринчи орунду багындырган Каржы экономика факультетинин студенти Аслидин Ишанкуловго жеңиш кемери тапшырылды. Ошо университетimiz атынан катнашып, университетimizdин номун көтөрүшкө аракет кылам. Спартакиаданын жүрүшүндө мыкты көрсөткүчкө жетишкен командалар жана спортчулар университеттин жетекчилиги тарабынан баалуу сыйлыктар, грамоталар менен сыйланышты. Мамбет Ибраим Жаныбеков, Дарбан Алайчиев, Бюкалча Маматали кызы. Гранит телестудиясы.